Кыргызстанда таштандыларды ири өлчөмдө кайра иштетүү керектиги көптөн бери айтылып келет. Республика боюнча жыл сайын 1 миллион тоннадан ашык катуу таштандылар таштанды таштоочу жайларга ташылат. Статистика көрсөткөндөй, алардын 40%дан ашыгы пластикти түзөт. Таштандылар көйгөйүн чечүү үчүн The Coca-Cola фондунун колдоосу менен Васнет чекиткейжи таштандыларды башкаруу тармагы түзүлгөн. Тагы ушул тармактын өкүлдөрү Караколуш шаарына семинар өткөрүштү. Иш-чаранын жүрүшүнөн кесиптешим Алина Антымакова баяндайт. Тармактын негизги максаты коллекторлор, кайра иштетүүчүлөр жана чарба жүргүзүүчү субъекттердин ортосундагы кызматташтыкты түзүү аркылуу Кыргызстанда пластикалык таңактардын калдыктарын чогултуу жана кайра иштетүү системасын өркүндөтүү болуп саналат. Пилоттук аймак катары Бишкек, Караколуш шаарлары тандалып алынган. Караколуш шаарында бул өткөн семинарга мэрия кызматкерлери жана бизнес өкүлдөрү чакырылды. Азыркы учурда бардык отходдорду кайта иштеп чыкса болот экен. Мисалы пластиктерден башка бир нерсе, бир буюмдарды иштеп чыкса болот экен. Бүт бардык жанагы баклажкалар, бөтөлкөлөр, бүт баарын чогултуп өткөзсө болот экен. Вот ошолорго көңүл бурушсун. Андан тышкары биз деген ушул эле семинардын негизинде бүт болгон кандай Караколубуз таптаза болуп, аябай мындай туристтерге жагымдуу шаар болушу үчүн эрежелерди иштеп чыгабыз деп атабыз да. Ошол эрежелерди, сунуштарды биз мэрияга да беребиз, тазалыкка да беребиз, Караколдук депутаттардын кеңештерине да беребиз. Ошол боюнча бир аз маз каражат бөлүп берсе, көп көйгөйлөр чечилмек. Кыргыз Республикасындагы таштандыларды чогултуу жана кайра иштетүү системасынын эффективдүүлүгүн жогорулатуу долбоорунун алкагында Кыргызстандын экологиялык көйгөйлөрүн картага түшүрүү дагы бир долбоору иштелип чыкканын айтышты уюштуруучулар. Бул эми официалдуу статистика 406 экен, ошо таштанды таштоочу жайыбыз бар экен. Ошонун болгону 107си гана ошол официалдуу, мыйзамдуу, укуктуу ошол таштанды таштоочу жай деп аталат экен. Демек, бул дагы айтып атпайм, бул статистикага түшкөн нерселер. Биз ошол тажрыйбабыздын негизинде айтарбыз. Таштанды мындай мыйзамсыз таштанды таштоочу жайлардан көп, өтө көп. Анан жанагы эмнеде айтып атпайбы, цифралар айтылып кетти азыр ошол долбоордун алкагында изилдешкен экен. Мен бир эле цифраны айтайын. Бүгүнкү күндө ошол статистикага таянсак, бир адамга 18 тонна таштанды туура келип атпайбы. Семинардан соң жоопкерчиликтүү экологиялык өндүрүш жөнүндө маалымдуулукту жогорулатуу максатында иш-чаранын катышуучулары шаар ичинде жайгашкан таштандыларды чогултуу жайына барышты. Биз 2014-жылы бул ишти баштаганда эч ким муну билчү эмес да. Азыр болсо рекламаларды көп кетирип атабыз. Азыр элдердин баары көбүнчө уже үйдөн раздельный сбор кылып анан бизге өткөзүп чакырышат, телефондор менен чалып, анан биздин балдар барып алып кетип турушат. Элдер аябай жакшы көрүп калышты. И эми студенттерге да гостевой лекцияларды садиктерде сабактар. Биз ошол эмеге грантка заявка жөнөтүп утуп машина транспорт для сбора сырья деп машинага бергенбиз. Машина акчасы кайтарып азыр машина алып. Кыргызстанда тамак аш үчүн колдонулган пакеттер жана суусундуктар идиши көбөйүп кеткендигин адистер айтып, топтолгон калдыктарды азайтуу үчүн таштанды маселесин чечүүгө кызыктар ар бир уюмду региондун же өлкөнүн деңгээлинде тармактын мүчөсү болууга чакырышты. Алина Антымакова, Нурлан Асанов, Сергей Мищенко, Караколуш.